Могу жугуштуу оорулар бөлүмү. Госпиталь считается. 15 койкалуу бул. Эки бокс бар. Бокстар даяр. Бул келген оорулар сырттан киришет. Обычно бул эшик жабылып, сырттан ход бар. Бокс бар, туалети бар биякта. Аны эгерде оору келсе, сразу эле бияка кирет. Бияк эшик жабылат. Туалети боксированный палата бул. Бокс бүт баары даяр бул. Экинчи боксубуз биякта. Бияктын дагы санузелдери бар. Сырттан кирген вход бар. Вход анан биягы жабылат дагы, эч жака чыкпайт бул больной. Ушул жакта болот. Бүт больной келтат, ушундай аныкталган больной дегенде бүт костюмдарыбыз бар. Бүт маска, костюм, бул ооруну эметиш үчүн бүт баары бар. Боксированный эки палатабыз бар. А биякта 13 койка. Грязный зона болуп эсептелинет. Ар бир палатада непосредственно ооруган больнойлор жатат палата. Бүт постелдерибиздин баары даяр. Бул болсо процедура дары-дармектерибиз бүт биякта. Бүт баары даяр. Андан тышкары эгерде оорулуу аябай катуу реанимационный оорулуу болуп калса, отдельно пит палата даярдаганбыз, пит палата. Бул палатаны питке даярдап, бияка эки койка койган, кислородный концентратор бар. Анан азыр реанимациядан аппарат искусственный вентиляция алып келип коюп, пит палаталарда эле даяр. Суулар чыгат, туалеттер иштейт. Бул бир зонага болуп эсептелинет. Ординаторский көчүрүлгөн. Азыр тазалап бияка көчүрүлгөн. Бул эшик жабылат. Бул биякта только бир зона болуп эсептелинет, грязный зона болуп. Анткени оору биякта жатат, оорулардын баары биякта жатат. Анан бияк чистый зона, ординаторский бир жерде болот. Анан бияктан уже кайра выход. Бүттү. Бул госпиталь, чистый зона. Тамак аштарды болсо, больнойлорго өзүбүздүн оперативный пландын негизинде ар бир киши бекитилген, санитаркалар бекитилген, ошолор гана биякта болот. Бияка киргени менен бияка чыкпайт. Монитор бар. Бул будка жасаган санэпидстанция. Анан схема оповещенияларыбыз бар. Эгерде оорулуу келип калса, биринчи кимге кабарлайт, ал боюнча дагы семинардык сабактар өткөрүлүп, ар бир тиешелүү кишилерге бүт кол койдуруп, схема кабарлоо схемасы бүт даяр. Изолятордун начальниги Болотбеков Дүйшөн агай, анын дарыгери Шабдан, изолятор. Изоляторда контактныйлар жатат. Бүт кроваттар даяр. Бияка да экимал температурасын өлчөп, ошо дарыгерлер, медсестралар менен наблюдение кылып турат. Бияктында ар бир медсестра бекитилген, санитарка бекитилген, дублерлор бар, тамак ташый турган буфетчицалардын баары бекитилип, баары кол койдурулган. Бул изолятор 10 койкалуу биякта да бар. 8 койка, 10 койка деген биз если случай 2 койка алтында калабыз. Мынакей бүт даяр. Изолятор бул. Даяр уже. Оларды жинай баштайт. Мынакей провизорский бет. Burada olsa samatika olçana, samatikadan yakın geçiyorlar. Провизорский. Tüm bizge keşke şu an observator olsa sistemde. Вирусту жуктурбаш үчүн ар бир адам колун тез самындап жууптуруш керек. Эгерде самындап жуугандан кийин антисептик пайдалансаңыздар болот. Андан тышкары ошол белгилерин айтып кетсеңиздер, кандай болот бул? Белгилери берки обычный гриппке караганда, обычный гриппте мурду акса, берки гриппке кошосуз. Эгерде мурду акпаса, кургак жөтөл болсо, бул коронавирустун белгиси болот. Коронавирустун белгиси температурасы өтө тез көтөрүлөт.
анан больницага жатканда эгер температура болсо эле сөзсүз түрдө өзүңөрдүн лечение кылбай ооруканага кайрылышыңыздар керек. Анан бүгүнкү күндө жанагы маска колдонгула деп атышат да, ошол маскалар боюнча айтып берсеңиз, кандай маскалар жарайт, канча күндүк, канча сааттык? Масканын түрлөрү бар. Масканы одноразовый деп бөлөбүз, многоразовый деп бөлөбүз. Одноразовый маскалар 2 саат сайын которулуп туруш керек. Бул ар бир аптекада сатылат. Многоразовый маскалар бир 8 слойдо турган марли. Аны болсо улам-улам жууп турсаңыз, кайра пайдалансаңыз болот. Вируска туруштук бериш үчүн колду гана таза жууп туруш керек. Ошону ар бир үйдөгү балдарга, үйдөгү ар бир членге үйрөтөбүз. Андан кийин тамактанганда үйдүн гана тамактарын, кош канаттын тамактарын жебей турушубуз керек. Эгер эп азыктарын пайдалансак, анда аны жакшылап кооруп, же болбосо жакшылап бышырып жешибиз керек.